Баткенде топ бала 4 өспүрүмдү сабап салган. Милицияга 12 бала жеткирилди. Баткендин Кызылкая шаарында топ бала 4 өспүрүмдү сабап салган. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Милициянын маалыматы боюнча окуя 23 ноябрь күнү болжол менен саат 23:30 болгон. 17 жаштагы 4 өспүрүм Таштемир Ажы базары жактан өтүп бара жатканда алардын алдынан топ бала тосуп чыгып, уур тепкиге алып сабаган. Аталган факт баштык боюнча кылмыш иши козголуп, сабалган балдардын алган жаракаттарын аныктоо үчүн тиешелүү экспертизалар дайындалган. Ошондой эле балдардын ата-энелери милицияга арыз жазган. Иликтөө иштердин натыйжасында шектүүлөрдүн өздүгү аныкталып, милициянын тергөө кызматына 12 өспүрүм жеткирилген. Учурда кармалган балдар ата-энелеринин катышуусунда суракка алынып, ыкчам иликтөө иштери улантылууда. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Шри-Ланкадагы нөшөрлөгөн жамгырдын кесепети. Шри-Ланкада нөшөрлөп жааган жамгырдын себеп болгон апаттардан 15 миңден ашуун адам таасирленди. Шри-Ланканын табигый кырсыктарды башкаруу борбору нөшөрлөп жааган жамгырдын келип чыккан апаттарга байланыштуу кырдаал отчетун жарыялады. Отчетто 4181 үй бүлөдөн 15622 кишинин сел жана катуу шамал сыяктуу апаттардан жабыр тартканы белгиленди. Кырсыктан 44 үй зыян тартып, бир үйдү толугу менен кыйрап калганы кабарланды. Жетекчилер өлкөнүн 4 облусунда нөшөрлөгөн жамгырдын улана турганын эскертишти. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Кызылкаяда топ балдар мушташып, жашы жетелек 4 бала жабыркады. Баткен облустук милициянын маалыматы боюнча окуя 23 ноябрь күнү саат 23:30 чамасында болгон. Андан Оокат районунун Кулатов айылынын 17 жаштагы 4 тургунун бейтаныш балдар уруп жабыркатышкан. Бейбаштык беренесинин негизинде чейинки сотку тергөө башталып, жашы жетелектерди уруп сабаган деген 12 бала кармалган. Алар Кызылкая шаарынын жашоочулары болгон. Балдар ата-энесинин катышуусунда суракка алынып, учурда иликтөө иштери уланып жатканын облустук милициядан кошумчалашты. Камчыбек Ташиевдин баласынын атын пайдаланган алдамчы кармалды. УКМК төрагасынын жакын туугандарынын атын жамынган алдамчы кармалды деп билдирди УКМК. Жаран ар кандай маселелерди чечүү үчүн жарандардан ири өлчөмдө акча алып, кийин жогорку кызматтагы адамдардын жакын туугандары менен тааныш экенин айтып, убадасын аткаруудан баш тарткан. УКМКга жаран арыз менен кайрылып, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулунун атын жамынып, $240 000 акчаны ээлеп алганын билдирген. Аталган факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөөнүн жыйынтыгында УКМК төрагасынын жакын туугандары менен эч кандай мамилеси болбогону аныкталды. Жаран номер 1 тергөө абагына камакка алынды. Азыркы учурда келтирилген зыяндын көлөмүн аныктоого багытталган тергөө иштери уланууда. УКМК мындай фактылардан жабыркаган жарандарды 0312 62 05 85 номуруна кайрылууга чакырат. Булак баракелди. Кытайда 23 жаштагы жигит 3 жашынан бери мурдуна кептелген кубик менен жашап келгени айтылды. Кытайда дарыгерлер адамдын мурун көңдөйүнө кептелип калган кубикти алып чыгышты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда, Сиан шаарынын 23 жаштагы тургуну узак убакыт бою өнөкөт чүчкүрүүдөн, мурунун бүтүшүнөн жабыркап келген. Ал салттуу Кытай медицинасынын жардамы менен айыгуудан майнап чыкпагандан кийин гана шаардык ооруканага кайрылган. Доктурлар анын мурун көңдөйүнөн кубик табышып, хирургиялык жол менен алып чыгышкан. Ал эми кытайлык жаран бул нерсе 3 жашында мурдуна кирип кетиши мүмкүн экенин айткан, бирок ал кандайча болгонун так айта алган эмес.